Гулира Мендибай кызы. Жамандын кесепети. Же чырмалышкан тагдырлар. Убакыт учкан куштай зымырап өтүп, Айнура бою келишкен. Эки жүзү анардай албырып, нурлуу, анан калса жылдыздуу чүрөк болуп чыга келди. Айнура үйдүн кенже кызы. Апасы ал 6 жашында шакыйнасы кармап калып, дүйнө сала берди. Эркелеген күндөрдө азапка алмашып, атасы экинчи аял алды. Өгөй эне да жандан башкача заар тилдүү, ажаан катын чыкты. Айнурдан чоң эки эжеси турмушта. Өз-өзүнчө болуп кетишкен. Алардын үйүнө кетип калайын десе, өз үйүнө окшошпойт. Атасы эртелеп жумушуна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. Өгөй эңеси, атаңа ооз ачсаң, эртең кайра эле колумдасың, бирди көрөсүң деп, кызды да жүдөтүп салды. Айнур бечара далай күндөрдүн ушинтип кордук менен өткөрдү. 10-чуну бүтүп, Оштогу окуу жайлардын бирине студентта болгонго жетишти. Аябай чыйрак, аракетчил, акылдуу кыз болуп, окуу жайда да тез эле оозго алынды. Арадан 5 жыл өтүп, окууну аяктар жылы өз сүйүүсүнө жолукту. Адаттагыдай, Черемушки кичи районунан Юго-Востокко маршруткага чыгып, окуу жайына жөнөп калды. Ичи тыгын, арт жагыраак өтө түшкөндө, отургучта отурган жигит шыпылдай өз ордун берди. Атын ким, чоң кыз? Деп сөзгө тартып жигит. Айнура. Айнур десе да болот, деп жылмайып. Атын да өзүнө жарашат экен. Жүзүң айдай нурлуу, сыпсыйдаң экен деп, жанындагылардан тартынбай. Сен маршруткага чыкканда эле көзүм түшкөн. Менин атым Сагым. Жолду кыскартып сүйлөшө кетели, каршы болбосоң, деп экөөнүн эң алгачкы күнү ушундай башталды. Экөө далай сонун күндөрдү өткөрүштү. Жебиген балмуздактары, көрбөгөн тасмалары да калбады. Насип буйруп баш кошушту. Кудайым тандап кошуп койгон жубайлардан болушту. Айнурдун кылган эткени да кайын журтуна жакты. Айнур өгөй энесинен кутулганына кубанычта жүрдү. Анан кантсин, өгөй энеси да. Бешинесине бала жытын жыттоону буйрубаптыр. Бала аттууга мээрим салып, үзүлө түшө бербегени ошондон. Элдин орун очоктуу, үргүлүү уй булоолорунун катарынан орун алышты. Балканакта эки уулду төрөп берди. Айнур иштейм деп чокчондоп, тополоң да кылбады. Жакшы зайып болуп берди Сагынга. Анан эле чолпон шынга бойлуу, арык чырай, көздөрү карагаттай капкара, бир караган адамды өзүнө тартып турчу. Бирок пейили чорт эле. Ушул мүнөзүнөн турмушка чыкпай 35ке келди. Ошентсе да, кыз болгону менен эс алгысы келгенде анча-мынчасы менен доорду сүрүп койчу. Ишинде да тартынбай каткыра күлүп, болгонун болгондой бетке айтат. Өтө таза эле, ирээtsiz айымдарды көп жактыра бербечү. Мектепте да иши так-так. Күндөрдүн биринде мектеп директору жаңагай киргендигин, буга чейин башка мектепте иштеп, шартка жараша физика мугалими болуп, ушул мектепке орношкондугун айтып өтүп тааныштырды. Алгач Сагынды көргөндө эле чолпон анын жөнөкөй киши эместигин, кең даллуу, карлуу, анан калса төгөрөгү төп керишкен эркек экендигин көрүп, суктаныкталды. Сагын жамаатына бат эле көнүшүп кетти. Дем алышта Сагын базарда жүрүп, чолпонду жолуктуруп калбаспы? Жылуу учурашып өтө берерде, өзү да Сагынга кызыгып жүргөн чолпон: «Сагын, түштөн элек болсоң, жүрү мага шерик болчу. Жалгыз эч чай иче албайм», деп көздөрүн сүзүп. Оюнда кири жок Сагын. «Макул, жүрү кеттик. Өзүм да ойлоп тургам, курсагым ачып», деп күлө сүйлөп. Экөө чакан кафеге киришти. Аш тизмегин карап жатып, чолпон коньяк да буйрутма бергенге өлгүрдү. Сагын оозун оңдоп барып, эмнеси болсо да көрө жатарбыз. Бул кандай неме дебесин деп, ичинен намыстана кетти. Тамак аралаш, экөө аз-аздан алып жатышып бир топ кызып калышты. Анан такси чакырышып, биринчи чолпонду жеткизмей болушту. Чолпон үйүнүн алдына киргенде, Сагындын түшүп, бир чай пияла ысык чай ичип кетүүсүн суранды. Сагын макул болуп үйгө ээрчише киришти. Босогодон аттаганда эле чолпон Сагынына чап жармашып, аны сүйүп калганын, көптөн бери айта албай жүргөнүн, бир аз эле кармалышын, көңүлүн көтөрүшүн айтып да, жалынып да жатты. Аял заты ушундай амалкөй, бал тилдүү сөздөрү менен эркекти бат эле ээритип алышат. Сагын көзүн ачканда кийимдери ар жерде, жанында чолпон уктап жатканын көрүп эле ырзып турду. Саат кечки 9 экен. Шаша-буша кийинип үйүнө жөнөдү. Айнурдун көзүнө чоп салган күндөрдү бир топ эле болду. Чолпон Сагынды дубанын күчүнө салып окутуп да, эркелеп, назданып, жагалданып жатып да,
өзүнөн жылгыз кылып койду. Болду акыркысы, чолпонду жыйыштырам деген сагын. Эми чолпондун үйүнөн кадыреси чыкпай калды. Ал арада Айнурдун мындай болуп кеткенине башым аң. Анан чукураган 10 жыл бирге жатып, бир турушкан сагыны заматта эле бирөөнүн койнунда жатып туруп калса, ким чыдар эле? Эшик тырык этсе эле, сагын келип калдыбы деп ордунан ыргып турат. Тынч боло калса үмүтү өчүп, кайра жатып калат. Мындай көрүнүш мурда болбогонго эч көнүшө албай койду. Келер, келсе кечирем, жашообузду башкадан баштайбыз деп ойлонгончо, балдарынын тебинип ачып салган журкандарын таң аткыча жаап чыгат. Айнура канча түнүн ушинтип уйкусуз өткөрдү. Сагынычтан, куусалыктан, ызалыктан, жада калса кызганычтан куюлуп түшкөн кычкыл даамдуу көз жашы кулак түбүнө жетпей, бир-эки ак аралап калган чачына сүңгүп кирип жатты. Аба жетпей жүрөгү сыгылып, алсырап, шуу-шуу этип үшкүрүп, бир калпта жата албай, ары-бери ойдолоктойт. Мен ушуга татыктуумунбу? Кандайча мындай болуп кетти? Элдин аялдарынан ашпасам да, бирок алардан кем калбай, колумдан келишинче сыйлап да, сүйүп да келе жаттым эле го. Сагын ишинен келсе жылмайып утурлап маанайын көтөрдүм. Ширин-ширин тамак аштарды түрлөп бердим. Кийимин балдардыкына эмес, өзүмдүн кийимдериме да аралаштырбай, колго жууп, тагарага салаарда да тер жыттанган, бирок жагымдуу жытын искеп-искеп алып, анан жуур элем. Эртең менен ишине чыкыйта кийиндирип, бут кийимин жерге тизелей калып жылтырата майлап берчүмүн. Эмнесинен жаздым экен? Эмнени туура эмес кылып алдым? Өзүмдү жагымдуу, таза, тыкан кармадым. Колумдан келишинче аялга таандык бут сапаттарды тартууладым. Дагы ушундай көп ойлордун балчыгынан чыга албай кыйналып жатты. Мейли эми эркек да деп көңүлгө салбай койсом, аягым ынтык калды. Ушинтип далай түндүн башын жеп, өзүн да жеп, бозоруп, арыктап да кетти. Убакыт өзү дарылайт дегендей ачуу күндөрдүн көбү артта калды. Эч кимге арызданбады да, көөртүп жабыртпады да. Кыйла өзүн тыңдап, эки баласын эч нерседен кем кылбай багып жатты. Балдарын балдар бакчасына берип, базарга чыгып алган. Мектепте иш орду бошогончо деп. Сагын болсо чолпондун үйүнө кирип жашап эле алды. Ара чолдо балдарын балдар бакчасына көргөнү кергени болбосо, башка убакта келбейт деле. Эмнеси болсо да балдарымдын атасы. Кирүү жүрсө болду деп Айнура өзүнүн тиричилиги менен алек. Чолпон менен Сагын тим эле бири-бири үчүн жаралгандай, көчөгө чыгышса да колдорун үзүшпөйт. Тамак жеп жатышса, чолпондун оозуна кашык менен эт салат Сагын. Дал ошол учурда Айнур айланып үргүлүп, үчтөгү уулунун оозуна картошка салат. Эх, эссиз Сагын-ай. Карап турган сырттагы адамдын бул көрүнүшкө чыдабай, жаны чыгып кетери бышык. Кечинде жатарда чолпондун буттарын кармалап берет. Чарчадың, эс ал жаным деп. Алан сайын ойкуштап болбой калат. Булардын ушундай бактылуу жашоолору көпкө узабады. Бир күнү Сагын уктап калган болчу. Телефонуна эсэм эс келип түштү. Чолпон акырын алып ачса, төмөндөгүдөй жазылыптыр. Сагын, сасыгым, санага салдым сулуумду. Садагам, сүйүүм, сүйүнүчүм. Саат 8-де среда свиданияга. Сени сагынып, саамайыңдан сылап, сүйүп, саламатын. Чолпондун эси ооп, колдору калтырап, денеси тырышып калды. Сенин саламатың имиш. Ким болду экен? Качан, кайсыл убакта таап ала койду? Ушуларды ойлонду да, телефонду дубалга чаап жиберди. Чолпондун мүнөзү жеңил эле. Аңгыча Сагын чоо-чоо ойгонуп. Эмне болду? Эмне болду деген эмнең? Түшүнбөдүм. Сасыган саламатың ким? Жооп бер, акмак. Мен сени эч качан мындай кылат деп ойлобогом. Уяты жок. Кантип мени менен жашап жатасың? Чүйөм чени чопа дегендей, саламат сен эң алгачкы сүйүүмсүң деп алгандырсың, намыссыз, деп бакырды. Ушундайында жок ол үйүмдөн. Карааныңды көрбөйүн, эшек, деп оозуна кирген жаман сөздөр менен тилдеп салды. Сагын акырын туруп кийимдерин чогулту да: Чолпон, мен ушундай жаммын. Бул өнөкөт оору болуп жармашкан күндү өзүң жакшы билесиң. Мен Айнурдан кеткенден кийин эле мага жашоо баары бир болуп калган. Сенин азабың эми башталат. Учурунда сен да аял болуп туруп, түшүнсөң да түшүнгүң келбей, көздөрүңдү сүзүп өзүң мага жармаштың. Көздөрүңдү көр,
Кулактарымды керең кылдың. Өзүңдү убактылуу кумарды гана ойлоп турдум. Бирөөнүн жакшынакай жолдошун аялынан, балдарынан ажыраттың. Ал аялдын көзүнөн кан агызып, тирүүнүн өлүүгү кылдың, зарлаттың. Эми ошол Айнурдун азабын өзүң сурап алдың. Кош бол Чолпон, жашоо ушундай, деп эшикти каттуу жаап чыгып кетти. Башы айланып, кускусу келип, окшуп Чолпон ваннага чуркады. Анын 2 айлык боюнда бар экенин өзү да билчү эмес. Сагын сырттагы таза абадан кере-кере жутуп, баштан өткөргөндөрүн бир көз алдынан чуубуртуп, башын силкип-силкип кагып алды. Анан маңдайындагы кафеге кирди да, столго отурбай туруп, бир бөтөлкө айттырды. Ичкилик менен кошо кайра-кайра тамеки чеге берип, бир паста ала көй болуп, жагымсыз жыты менен сыртка чыкты. Кайда барат? Алдында да, оң жак, сол жагында да кенен жол турат. Каалаган жолуңа сал, бирок кайда? Ылжып үч жарыкты карабай, каршы адамдар өтүүчү өткөөл жолго түштү. Тарс, кыйч деп барып токтогон машиненин үнү угулгасыды. Сагын жалдырап жолдун ортосунда жатты. Анын Чолпон суктанган кең далылуу денеси бараткан. Асема машинесинин тормозун тебем деп, шайтан алып шашылып газды тебип алган болчу. Апкарып колдору рулга жармашып калгансып, кое бере албай жатты. Маңдайындагы артты көргөзүп турчу күзгүсүнөн сагындын жатканын көрө калып, машинени дароо артка айдады. Кечирип коюңузчу суранам, бирдеме деңизчи, деп жалынып жатканда, ардан бир жигит чуркап келип калды. Жардамдашып машинеге салышып койду. Асема алып учуп, өздөрүнүн менчик ооруканасына жөнөдү. Канча кетсе кетсин, аганы эптеп тирүү алып калгыла деп суранып жатып табыштады. Асема демекчи, Асема атасынын жападан жалгыз эрке кызы. Атасы Кадыр шаардын сап башындагы Мен деген байлардын бири. Миллиондогон акчаларды айлантат. Канчалаган фирмалар менен иштешет. Кыргызстандын 4 бурчунан үйлөрдү алып койгон. Жеке менчик ишканалары, соода түйүндөрү, койчудеги абадагы, суудагы техникаларын айтпа. Бирок байдын да тузу кем дегендей жүрөгүнөн жаракат алып, өмүрүндөгү ошол күнкү дагы бар окуяны такыр өчүрө албайт. Жубайы Алмакан экөө сүйүшүп, жүрүп баш кошушкан. Алмакандын атасы да анда күйөө баласы Кадыр сыяктуу Мен деген чиренгендерди наара алып барып, бери алып келчү. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет деген кеп да жөн жерден айтылбаган чыгар. Кайнатасы кызы Алмаканды Кадырга бербей, теңсинбей, эркектик намысына тийген сөздөр менен басмырлап коет. Жаштыктын курч мезгилинин таасиринен Кадыр менен Алмакан кармашкан бойдон түн жамынып чет өлкөгө качып кетишет. Алмакандын бул кылыгын атасы таптакыр кечире албай өттү. Намустуу Кадыр кайнатасынын сөздөрүн жүрөгүнө шуруу кылып тизип тагып алган эле. Өз мээнети менен берилип иштеп, Кудайым колдоп бат эле тикиленип кетти. 3 жылдай Алмакан боюнда болбой жатып, дарыгерлердин жардамы менен кошкат болду. Айы күнү жакындап Алмакан дал ушул кызы Асеманы төрөдү. Бирок төрөттөн соң кан басымы түшпөй 3 күн дегенде бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Кадыр кичине кызыл этти колуна алып, үйүнө жөө барганы алүү күнгө эсинде. Ошол сүйүүсүнөн белек болуп калган кызын жалгыз өзү чоңойтуп, тарбиялады. Жалгызым деп эрке өстүрдү. Өзү да жалгыз болуп, мээримге зар болуп балдар үйүндө өскөн Кадыр кызы менен тең айланып, көпөлөктөй асырады. Алмаканга бирөө жарымды окшоштурмак тургай, элестете албай жүрүп, мына ушул күнгө жалгыз бойдон. Алмакандын атасынан кечирим сурап барды. Бирок өтө катуу киши белем, эки дүйнөдө экөөнү тең кечирбейм деп үйүнөн айдап чыккан. Ошол болду. Өтмүштү эстебөөгө тырышып жашап келет. Асема атасына болгон иштин чоо жайын айтып берди. Ай кызым ай, жалгызымсың, таянарым сен гана болсоң, абайлап жүрбөйт белең кап, деп кейип отуруп калды. Өзү да дарыгерлерине жакшылап дайындап, чет өлкөгө болсо да дарылатарын эскертти. Бул учурда Сагын жасалма дем алдыруучу аппарат менен өмүрүнүн эң баалуу мүнөттөрү менен алпурушуп жаткан. 18 күн комада жаткан Сагынга Асема 2-3 маал келип кабар алат. Кадырдын теегөдөнүндө адамгерчилик деген сезим өзгөрбөгөн да, жоголбогон. Болбосо ошончо байлыгы менен бейтааныш адамдын өмүрүн кумурска менен теңеп койгон олигархтар да жок эмес. Күндөр өтүп, Сагындын акырындап барып кыймылга келип, анан аз-аздан сүйлөй баштады. Бул учурда Асема такай жанынан жылбай,
Ezilip кеткен этинин терисин спирттеп арчып, кургатып, камкордук көрүп жатты. Болбосо атасы Кадырдын кол алдында ошончо таазым кылып сыйлашкан дарыгерлер деле бар. Эмнегедир эртең менен турганда эле сагын эсине келе калат да, дароо жөнөйт. Акыркы күндөрдү бул тартылуу сезимине өзү да түшүнбөйт. Экөөнүн жаш аралыгы да бир топ. Айткандай сагын Кадыр эсе өзүнөн келген менен таптакыр кимдигин, кандай болгонун, аты ким эле, кайсы даректе жашагандыгын, жада калса телефон номерин да эстей албайт болчу. Бул амнезия оорусу эле, эс тутумунун бузулушу. Кызыгы, эс тутуму кайтып келгенде амнезия кезиндеги жашоосун унутуп калат. Асема машинеси менен катуу сүзүп кеткенде башы чайкалып калып, жыйынтыгы ушуга алып келди. Мээси катуу жабыркап, ошол күнкү каргашалуу окуяны да, мурунку өткөн өмүрүн да эстей албай койду. Бирок дарыгерлер акырындап, же жашоосуна катуу таасир эткен бир нерселерди көрсө, өзүнө келет дешти. Телефонунда Чолпон талкалап салбадыбы? Чындыгында Чолпон жинденген Саламат деген келин Сагындын жашоосунда такыр жок болчу. Айнурдун жакын Жанара деген досу болуп өткөн окуяны сурап алат да, Чолпон менен Сагынды уруштуруу максатында Айнурдан Сагындын номерин алып, саламат болуп калып кат жазганы ошондон. Сагын Чолпон жинденгенде муну атайлап бирөө жасагандыгын дароо эле ички туюму менен сезип койгон. Бирок Чолпондун мүнөзүн да беш колдой билчү. Чындыкты айтып актанган менен аны баары бир ишендире алчу эмес. Өзү да акыркы күндөрдү көп ойлонуп, жадап турган неме айта турганын айтып чыгып баса бербедиби? Куттуктаймын. Сиздин 2 айдык боюңуз да бар. Өзүңүздү этият кылын. Буюрса 7 айдан кийин эне болосуз, деген гинеколог айымды жалдырап карап калды Чолпон. Чын элеби, сиз адашпадыңызбы? Мен дарыны ичип эле жаттым эле го, деп Шүркөй. Ай кызым, менин иштегениме ошончо жыл болду. Эч качан жаңылбагам, деп колун жууп жатып жылмайып. Мас адамда эси эңгиреп, эми эмне кылсам, боюмдан алдырсам экинчи жолу төрөймүнбү, төрөбөймүнбү? Сагынды бекер эле кууган экем. Иттик кылдым. Бир Сагынды кечире албай. Айнур кыйын экен. Мага берип коюп, 2 уулун өзү багып зыңкыйып жүрөт. Мен кайдагы катка чычалап үйдөн айдап чыктым. Сагын туура айтат. Мен өзүмчүл, макоомун деп келе жатты. Сагынды күттү Айнурдай. Талгак болуп кыйналды. Ичи билинип 6 айлык болгондо, эмнеси болсо да ичимдеги атасы ким экенин билиш керек деп уялбай, Айнурдун үйүнө барды. Жакчысыңбы Айнура? Кел, Кудайга шүгүр, деп Айнур кыйынсынып жүргөн Чолпонду араңдан барып тааныды. Чачын тысырайта бууп алган, тармалдатып, желкеден ылдый кое берип жүрчү эмес беле? Көздөрүнүн асты шишип, өңү да суур тартып, эттери шылына түшүптүр. Арык, жүдөө. Демейде, боюнда бар аялдын өз сулуулугу болот эмеспи? Бирок бул көрүнүштү Чолпондон көрө албады. Айнур, уруксат берсең үйгө кирейин? Макул, кир. Апам Ыраматтылык кичинекейимде дагы деле айтканы кулагымда. Душманың болобу, досуң болобу, үйгө келген кишини киргизип, нааноос тийгиз деген. Рахмат Айнур. Мен сенин адамгерчилигиңе, айкөлдүгүңө таң берем. Экөө үнсүз отуруп калганда Чолпон сөз баштады. Айнур, мен сенин алдында күнөөлүүмүн. Колумдан келсе кечир. Мен сенин ордунда болгондо үйгө да киргизбейт болчумун. Сен кыйын экенсиң. Берилген сыноону сабыр менен жеңдиң. Чыныгы аял экендигиңди көрсөттүң. Бирок сен ойлобо, дагы кытмырланып, бир нерсени баштагысы келип жатыптыр деп. Мен жүрөгүмдөгүн айтып койдум. Ичимдеги күнөөсүздүн атасы Сагын экенин айтканы келдим эле. Суранам, Сагынга туура түшүндүрүп айтып койчу, деди. Чолпон, мен түшүнбөзүм. Сагынга дейсиңби? Сагын кайда? Экөөң араздаштыңбы? Качан? Качан болгон иш? Деп Айнур отурган жеринен туура калды. Баары бир жүрөк чиркин Сагын деп согот тура. Сагын келбедиби? 4 ай мурун экөөбүз айтыша кетип, үйдөн чыгып кеткен. Бирок канча күттүң, келбеди. Сага келген го деп жүрбөдүмбү? Чолпон, эмнелер кылып койдуң? Эмнеге ошондо эле келбедиң? Сагын сага керек эмес болсо, мага керек. Менин да балдарымдын атасы. Ал тирүү жүрсө болду деп койбодумбу? Деп Айнур көптөн бери бук болуп жүргөн жаны бир төгүлдү дейсин. Кыйладып өзүң колго алып издейли анда. Телефонунда талкалапсың. Ошо айтам. Балдарынан да кабар албай койду деп таарынбадымбы? Деп Чолпонду узатып, билген тааныш досторуна чалып сураштырып, издөөгө түштү. Арадан 3 ай өттү.
таптакыр дайыны чыкпады. Ошол күндөрдүн биринде шашылып чолпон кирип келбеспи? Айнур, сен чыныгы адамдыктын аягына чык эми. Мен болушунча болдум. Оңоло албайт окшойм эми. Бирөө мени Турцияга жакшы ишке сунуштап алып кетем деп жатат. Мен өз келечегимди ойлошум керек. Бул кыз сеники бүгүндөн баштап атасы сагым. Мен ыраазымын. Мына тил кат. Сага өткөрүп бердим. Кош бол. Сыртта машине күтүп калды. Деп оролгон бөөктү Айнурдун колуна карматып, чуркап чыгып кетти. Айнурдун оюн баланын ыңаалаган назик үнү бөлө салды. Оромчону ачкысы келбей отурган. Баары бир ич күйдүсү бар да. Акырын баш бармагы менен сөөмөйүнүн учу менен оромчонун бетки шөбөсүн ачты. Тооба, кичинекей сагын чукуранып жаткан эле. Айнур неси болсо да экөөнү тууп түшүп, бала жытын искеп, мээрим болуп калбадыбы? Заматта жанагы жийиркенген ою алда кайда бекинип, бөөктүн 5 жытынан жыттап алды да көз жашын үнсүз куюлтуп берди. Бул көз жаш дале болсо сагынга болгон сагынычы, сагындын кызы деген жан тартуусу, сагынга болгон туң жана таза сүйүүсү эле. Бөөктүн жада калса атын да сурап албаптыр. Кыркыда чыгайлы кызга үйгө ырыскы келсин. Кудайым насип кылса, ырыс келди деп Өрүскүл койду. Өрүскүлдү өз кызындай асырап, эки уулун да тарбиялап жаткан күндөрдүн биринде кызык окуяга туш болду. Өрүскүл ал учурда 3 жашка чыгып, кенже уулу 1-класста, ал эми туң уулу 9-класста окуп калган. Арадан билинбей 4 жыл өтүп кетпедиби? Сагын үйдөн кеткенден бери да. Өрүскүлдү ойнотуп сейил багында жүргөн. Телефон менен сүйлөшүп жатып, алаксып кетиптир. Өрүскүлдүн ачуу ый чочутуп жиберди. Караса жакыныраак отургучта 45 чамасындагы кишинин отурганын көрдү. Келгене кой, ойнойбуз, десе эле, жат эркек көрбөгөн Өрүскүлдүн чоочуп ыйлаганы ошондон. Кечиресиз, мен андабай калдым деп Айнур шашыла. Жок, сиз мени кечириңиз. Менин чочутайын деген оюм жок болчу. Баары капыстан болуп кетпедиби? Аңгыча ал бейтааныш адамга бир аксакал келип экөө учурашып басып кетишти. Айнур кээде гана бул жайга чыгат. Көбүнчө үйүнө бизде жогоруда айткан эки бир тууган эжелеринин биринин кызын алып келип алган болчу. Студент. Ошол сиңдиси ойнотуучу. 3-4 күндөн кийин Айнур дагы сейилдеп калды. Капыстан артынан келген коңур үн көңүлүн бурду. Саламатсызбы? Саламатчылык? Кандайсыздар? Бүгүн кызыңыз чочубастыр деп күлүп алды. Бул киши бир күнкү сырдуу адам эле. Сырдуу дегенибиз өзүнүн ким экендигин билдирбей, анан эле бат эле аксакал киши менен кетип калбады беле? Сиздер бул жайга бат-баттан чыгып турасыздарбы? Ооба десем да болот. Мен жумушта болом. Эс алуу күндөрдү гана чыгам. А бул кызымды сиңдин күндө алып чыгат. Жакшы. Негизи мен шаардын четинде жашайм. Өткөндөгү аксакал киши менен жолугушуум бар эле. Ушул жерге кел деп суранганынан келип калгам. Силерге көңүл бура албай калдым ошол күнү. Жакшы да кечирим сурай албадым. Мени кечирип кой деп чын жүрөгүнөн айтты. Коюңузчу, анчалык деле эмес. Бала да ыйлайт, күлөт. Чындыгында Айнурдун курч көз карашы, оймоктой оозу, Айнурундай төгүлгөн жүзү, кычыраган 40-тын кырында болуп да, толуп да турган жашы, сыпайыгерчилиги бир көргөндө эле бул адамдын жүрөгүн кандайдыр бир сезим желпип өткөн. Үйүнө барса да бул элес көз алдынан кетпей туруп албадыбы? Ушул убакка чейин ысык жанда ошончо кыз келиндер менен мамиле түздү. Бирок 2-3 күн. Алардын бири да мынчалык кызык абалга салбаган. Мына бүгүн дагы көрөөр бекем деп келе калбадыбы? Айнур бул бейтааныш кишинин өзүнүн көзүн албай тиктеп турганын байкап калды да, жүзүн бура койду. Мен сизди бир жерден көргөндөй болуп жатам. Эмнегедир сизди алгач көргөнүмдө эле жүрөгүмө жакын алдым. Баса айтмакчы, жүрүңүз тиги жерге отуралы. Эс алып маектешкенге эмне жетсин? Сиз мени жаман ойлобоңуз. Мен чын ниеттен деп күлүп койду. Айнур да буга чейин бейтааныш эмес тааныштарда сөз ыргытса, ичиркенип кетер эле. Азыр ал мүнөзү жоголуп, макул деп, анын адамгерчилигин баалап турду. Ушул күндөн баштап Айнурдун жашоосунда бейтааныш киши пайда болду. Бир жумада бир эле күн, дал ушул ишемби күнү, ушул эс алуу багынан жолугушуп, баарлашып, чер жазышканды адат кылып алышты. Экөөнө тең таң бербей коюуга мүмкүн эмес эле. Кызыктуу маек курушат да. Убактылары келгенде эки ажырым жолго түшүшөт. Айнурдун оор, бирок тунук мүнөзү
Ал бейтаанышты күндөн күнгө арбап баратты. Айнурдун жүрөгүндөгү муз ошол эле муз бойдон болчу. Бул жүрөктөгү сагын тоңдуруп салган сүйүү муздарын эч бир жан, эч бир эркек эритип, бир тамчысынан да тата албады. Ошентип, сагын биротоло жакшы болгону менен эс тутуму өз ордуна келе албады. Асема да сагынга үйрөнө түшкөндөй. Жалгыз жүрүп, жалгыз туруп, сагын келип кошулгандан бери анын өмүрүнө түбөрүк жаз келгендей. Ага өткөнүн утуру эстете берип, кыйнагысы келбейт Асеманын. Бирок анын алдында ушундай акыбалга түшкөнүнө күнөөлүү экенин, болгон окуяны жашырбай айтып берген. Асагын эч нерсени эстей албагандан кийин кыпындай сезим жок да. Сен эми бизге мүчө болдуң, бешенеге жазганын көрө жатарбыз деп, кадырда үйдө жашай берүүсүнө уруксат берген. Түндөк достору менен жүрө берчү Эрке Асема таптакыр өзгөрдү. Кайда Асем, эмне болуп калгансың? Деген досторунун суроосун жоопсуз калтырат да үйгө шашат. Келип эле Сагындын жүзүнөн өөп коет. Асагын жылмайганы гана болбосо, оюнда эч нерсе жок. Бир нерсеге кыжалаттай тарыздай жүрөт. Кээде өзүн кармай албай тепкиленет, ыргытынат. Туңгуюк жашоо. Кеч күз эле, жабгырактар саргайып түшө баштаган. Кадыр кызы Асемага чалып, жумуштары менен Алма Атага учуп кетээрин, 2-3 күн жакшы отуруп туруусун айтты. Бүгүн көчөгө да чыккысы келбеген Асема үй кызматчысына өз үйүнө барып келүүсүнө уруксат берип, кечки тамакты өзү жасады. Кыңкылдап ырдап коет. Тамакты даярдап Сагынды чакырды. Сагын машыгуу залынан моюн ылдый тери куюлуп, денеси жылтырап, сүргүсүн жонунун артына чыга келди. Асема экөө карама каршы отуруп тамактана башташты. Адатынча, Асема сок ичесизби деп жанын өттү. Колдоруна берип жатып, көздөрү чагылыша түштү. Бирок Сагын дароо эле кайдыгер адамдай тамагына колун салды. Асема өзүн кармана албай: "Эмнеге? Мени тик карабайсыз? Эмнени жашырасыз? Сиз кимсиз? Менин акыбалымды сезесизби? Же эмне мени тоготпойсузбу? Көчөдө жапжаш жейиттер шаштындалышат. А менин жүрөгүм аларга баш ийбей, сиз деп согуп жатпайбы? Мынча неге ташпорсуз? Атам жоктон пайдаланып бир нерсе дебейсизби? Атыңыз ким? Сүйлөңүзчү?" Дегенде Сагын шарт ордунан туруп шаша чыгып кетти. Бир аз өзүнө келип кайра кирди. "Асем, сен жакшы кызсың. Түшүн мени. Жаштыгыңды тебелетпе. Өз теңиңди тап. Сенин айтуун боюнча, сага 1000 мертебе ыраазымын карындашым. Сени бир тууганымдай көрөмүн. Мага өмүр тартууладың. Мен сенден өмүр бою карызмын. Бирок сен ойлогондой эмес. Мен киммин? Бүлөм барбы? Балдарымчы?" Ушуларды ойлоно берип жүдөт да кеттим. Эмнегедир түшүмө орто жаштагы аял эле кире берчү болду. Тестери 2 баланы жетелеп алам. Анан эле ызы чуу боло түшөт да, ойгонуп кетем. Аракет кылам, кимдер экен деп эстегенге. Бирок эч майнап чыкпайт. Сен мени кечир, деп бата кылып туруп кетти. Эси ордуна келе баштаган окшойт, деп Асема ойлуу отуруп калды. Бул күндөрдө Айнур өз жашоосу менен алек. Чолпондун Түркияга кеткен боюнча дайыны жок. Же өлүгүн же тиригин билдирбеди. Жанагы бейтааныш киши күндөн күнгө Айнурду көрбөсө тура албачудай абалда эле. Акыры ачыгын айтууга туура келди. Айнур ваннадан чыгып, ысык чайды колуна кармап оронуп отурган. Аңгыча телефону шыңгырап калды. Караса бейтааныш номер. "Алло, сизди угуп жатам. Качан жолугабыз? Деп коңур үн кыска, бирок ишеничтүү сүйлөдү. "Кызыксыз, сиз мага буйрук берип жатасызбы?" Коңур үн каткыра күлүп, "Эртең, дайымкы жерден сизди күтөм", деп өчүрүп койду. Эртеси Айнур негедир кечиге берди. А бейтааныш адам чыдамы кетип, ары бери басат. Колдорунун манжаларын бүктөп, кысып кырсылдатып алат. Айнур келчү жолду улам-улам карап коет. 1 сааттан өтө түшүп үмүтү үзүлгөндө, Айнурдун карааны көрүнө калды. Анын басканынан көзүн албай карап турду. Бир окшоштук бардай. Ким эле, эч эстей албай жатты. Айнур киргенде ал адам аны бир башкача мээрим менен тойбой карап турган. Кучагына калкалап, жүзүнөн өөп алгысы келип, өзүн карманды. Анын үстүнө Айнур да мындайга жол бербейт болчу. "Кечиктимби? Негедир көңүлүм тарткай анан чыктым. Сиздин адамгерчилигиңизди эске алып", деп капалуудай сүйлөдү. Айнур катуу тийди. "Менин жаман оюм жок. Канча убактың бар?
Сени бир жайга алып барып келейин. Бирок сен таптакыр эле мени уятсыз деп ойлобо, деди. А сиз эмнеге эле ошенте бересиз? Мен сиз жөнүндө жаман ойдо эмесмин. Мына сүйлөштүк. Айнур, мен өзүм тууралуу сага айтып да бербедим. Же сен сурабадың. Сенин жалгыз бой экениңди сүйдөгөн сөздөрүмөн дайым сезем. Сураганга жүрөгүм даабайт. Анткени мен ушул күнгө келип, сени менен гана ушинтип сыр чечишип, маектешип келдим. Сени кайра жоготуп алуудан корктум. Сен менин жүрөгүмө кайрадан сүйүү алып келдиң. Мени эми такыр сүйө албайт болсоң керек деп ойлочумун. Билем, сен чычалап, такыр көнбөйсүң. Себеби сен аруу затсың. Мен сендей аруу айымды жөнөкөйлүгүңдү биринчи жолу көрүшүм. Болбосо сенден эмнесин жашырайын? Мени менен таанышкан айымдар менден бөлүнгүсү келишчү эмес. Кандай гана белектер болсо да баш тартышпачу. Сен кандай жаралып калган жансың? Сени алган жолдошуң эң бактылуу болсо керек. Менин жубайым болгонуңда бир өмүр кадырлап өтмөкмүн. Дал ошол учурда Айнур ушул сөздөрдү айтып турган. Бир өмүр кадырлап өткөн сиз эмес, сагын айтып турса гана эле деп ойлогонго да үлгүрдү. Мейли, мен сени эч качан зордуктап өзүмдүк кылбайм. Анткени эки адамдын ортосунда бири-бирин кошуп, ыстып турчу сезим болуш керек. Бирок ойлоно жүр. Сага өзүң каалагандай убакыт берем. Мен күтөм, күтө берем. Сен менин куурап бараткан жүрөгүмө суу септиң. Жана да токтобой ошол жүрөктү жашылдандырышыңды суранып кетем. Мен эми бул темада кеп козгобойн, кези киргенче. Менин сунушума макул болосуңбу кана? Деп эки алаканын жая. Макул, бирок бат эле келейин. Уулдарым мен орунсуз же себепсиз көчөдө жүргөнүмдү көрүшкөн эмес, жана аларга бул жат көрүнүш. Жылтыраган капкара Lexus сүлгүсүндөгү автомашина улам-улам жолдорду артка таштап зымырап бара жатты. Көздөгөн жерине жете келишти. Шаардын чети аба салкындап, эртели кеч жеңил кийинип жүрө албайсың. Жаратылыштын жаңыдан алмаштырып кийген сары көйнөгү өзүнө куп жарашып калыптыр. Каалгый учуп түшкөн жалбырактар жерди жаба коюшкан. Жалбырак төшөргөн жерде бассаң, шырт-шырт деп келе жаткан адамдардын басыгына сөзсүз көңүл бөлүп карап коесуң. Мына ушул күздүн өзгөчө кооздугун көрсөтүп коеюн деп Айнурду алып келди. 3-4 киши айымдар менен арыракта бир нерсени талкуулашып, бирде күлүшүп, бирде үндөбөй калып жатышты. Булар кимдер? Сага айтпаганым үчүн кечир. Менин санаалаш, сырдаш досторум. Атайын бүгүнкү күнгө сүйлөшкөн элек. Мен сени алып келүүнү ниет кылгам. Мына насык кылып келдик, деп Айнурдун кабагын карап калды. Ачыгымды эле айтып койсоңуз болмок. Мейли эми, бирок мен көпкө кармана албашымды эскерткем, деген Айнурдун эч кандай капалыгы байкалган жок. Ал жердеги адамдар менен таанышып, тез эле тил табышып кетти. Айнурдун көңүлүндөгүдөй, алар да көп эле жосунсуз жоруктарды жасабаган, пайдасыз кептерди сүйлөй беришпеген, маңыздуу ойлорун бөлүшүп, арам ойлору жок экендиги жага түштү. Айымдары да ушакка жакын эместиги байкалып турду. Себеби Айнурдун ким экендигин, кайда иштери, бул адамдын кимиси болоорун деле сурашпады. Алар Айнур менен мурунку таанышындай эле мамиле кылышты. Асема сагынга асылганын токтотподу. Атасы кетери менен сагындын жанынан жылбайт. Андан үмүт кылат. Акыры бир күн баш ийерсиң. Кайда барат элең? Мендей кызды дагы бешенеңе жаздыбы, жазбадыбы? Ушул байлыктын баары сага каларына кандай башың жетпейт? Шашпа, өзүңдү мендик кылбасам элеби? Деп кекенти алат. Бир күнү Сагын Кадыр менен сүйлөшүүнү чечти. Кадыр ага, эмне десем, мен сиздерге терең ыраазымын. Бир өмүр карызмын деп да келем. Ушунча жардам бергениңиздерге рахмат. Акыркы күндөрү өзөрүмдү ыңгайсыз сезип жатам. Сиз мени өмүр бою эле ушинтип багып, мага кам көрүп жүргөнгө милдеттүү эмессиз. Мен эми барайын, эптеп өз жанымды багармын. Ушунча болду. Бул жагын бешенеме жазганын көрөм эми, деп Кадырга колун сунду. Бирок Кадыр кол алышпастан Сагындын билегинен кармап ары түрттү да. Сагын, сен андай дебе, сенин үйдө болушуңа биз да үйрөнө түштүк. Бизди дагы жалгыз калтырба, эч ыңгайсыз сезбе өзүңдү. Менин таптандарым үчөөбүзгө өмүр бою жетет. Кеп байлыкта эмес, адамгерчиликте, дүнүйөнү жеп койдуңбу? Биз жегенди жеп, биз ичкенди ичип жатасың. Мен андай берген тузума милдет кылбайм. Андан көрө сен ойлоно жүр. Мени келиндүү, Асеманы жеңелүү кыл.
Дагы көбөйүшүп, бүлөбүздү кеңейтели. Макул болсоң, мен сени ишке орноштурайын. Алгач документтериңди даярдайлы. Мейли менин зарыл иштерим бар эле, деп чыгып кетти. Алардын сөзүн Асема тыңшап турган. Эртең менен эле Сагындын маанайы жок экенин көрүп, Асема аны алаксытыштын жолдорун издеп жатты. Түш ооп Асема Сагындын жанына келди да: "Эмнеге капалуусуз?" "Күндөгүдөй элемин, баары жакшы", деп бурулуп басып кетерди Асема. "Жүрүңүз, мен сизге шаарды көрсөтүп келем. Келгенден бери да эч жакка чыкпадыңыз." "Чын элеби? Макул, мен кийинип чыгайын анда", деп Сагын жаш баладай сүйүнө. "Чын эле, мурун эмнеге ойлонбодум, тооба? Өзүм айлап үйдө отурайынчы. Эссиз жаным десе, дайыма жанымды алып жүрсөм. Балким мурун эле менин сүйүүмдү жоопсуз калтырмак эмес", деп Асема машинесине басты. Экөө көмүлдүү музыканын коштоосунда баратат. Сагындын маанайы ачык. Келгенден бери биринчи жолу көрүшү анын кубанганын. Анан эле Асеманын оюна бир нерсе кылт дей түштү. Ал Сагынды баягы өзү сүзө өткөн өтүнүктөн жетелеп өтүүнү ойлонду. Мүмкүн эстээр бекен деген ойдо. Машинесин бир четке токтотуп, Сагынды жетелеп баягы жерине келишти. 3 жарыктын жашылы жанганда, аны акырын колтукта алып жөнөдү. Машинелер токтоп калышты. Дал ушул алдыда турган машинеде бейтааныш адам Айнурду досторунун жолугушуусунан кийин үйүнө алып жөнөп, жашылдын жаанышын күтүп турган. Асема Сагынды карап коет. Кандай акыбалда болоорун. Бирок бул нерседен эч нерсе өзгөргөн жок. Алар жолдон өтүп бара жатышканда Айнур "Ай" деп кыйкырып жиберди. Чоочуп кеткен бейтааныш артын карап, "Эмне болду Айнур?" деп кыжалат карай салды. Айнур эңкейип кызыл ашыгын укалап кирди да күлүп жиберди. "Чоочубадыңызбы? Сизди да алаксыттым. Кайдагы ары кирип алыптыр? Чагып албадыбы?" деди да ылдый болгон калыбында бутуна шамал жеткизе үйлөп койду. Анан жолдорун улап кете беришти. Бул учурда Асема менен Сагын баягында кирип ичип чыккан кафеге кирип кетишкен болчу. Адам баласынын тирилиги кыбырап өтө берди. Айнур жумушуна барат, келет. Балдарына кам уруп аларды тарбиялайт, курсактарын тойгузат, кийимдерин жууйт. Сыртта эркек, үйдө аял болуп жашап жатты. Бейтааныштын сунушун канча ирет ойлонуп көрдү, бирок эч эле көңүлү жүүбөй койду. Аны абдан сыйлайт. Анын эркектен өзгөчө, маданияттуу, адамгерчиликтүү, камкор, токтоо, ишмер адам экенине таң берет. Мындан артык кандай эркек болот эле деп ойлоп койгону менен, аны менен бирге жашоосун такыр элестете албады. Анын үстүнө кайната кайненеси да эмне дешет? Сагын жоголгондон бери апасы да бир топ карып кеткен. Оорукчан да болуп калды. Айнурдан үргүлүп эле отурат. Келинине өтө ыраазы. Келин болуп киргенден бир ооз каяш айтпады. Зымпыйып чыйрактыгынан жазбады. "Энең эрте кетип, тириликке бышкан экенсиң" деп коет кыраакы кемпир. Карап туруп боору да ооруп кетет. Сагын түрүүлөй сени таштап кетти. Же жаш калбай, же бош калбай байкушум кыйналдың а? Кантейин? Деп ичинен көзүнө жаш да топтоп алат. Баласынын кылыгын бир ооз айтпады. Жадырап жайнап аларды тосуп алып, бир сыйра кемчиликтерин алып берип узатып коет. Эне курган ушунусуна да шүгүр деп кыйла көңүлү жүйүп кетет айылга. Анан мынтип кайнене кайнатасы менен мурункудай жашоо уланып жашап жатышса, мен эрге тием дегеними өөн көрүшпөйбү? Кой элге да уят. 3 балам менен. Ушундайын да токтотуп, эсим барында этегинди жабайын, деп бир чечимге келди. Айнурдан жылуу жооп күтүп, экөөнүн бактылуу жашоосун элестетип, сүйүүнүн асманында каалгып учуп жүргөн бейтааныш адам бир өзүнчө бактылуу. Айнурсуз тура албачудай акыбалда болуп калды. Тобо, эркек элүүсүндө элирет дегендей, жаш токтонгон маалдагы сүйүү жаман дешчү эле. Мен чын эле ошондой болуп калган окшойм деп кыжаалаттанат да. Жок. Мага жараткан Айнурду жолуктурганга өзү насиптеш болбодубу деп бир оюн кубалап, бир оюн алып келет. Ушинтип ой туманында жол таппай туңгуюкта отурганда телефонуна чакыруу келип калды. Көргөн көзүнө ишенбеди. Бул Айнур эле. Кадимкидей жүрөгү кабынан ыргып кетчүдөй дүкүлдөп чыкты. Денесин кызыткан майда калтырак басып, телефонуна колу жетсечи. Демек менин торгоюм ойлонгон экен да акылдуум. Кантсын анын да жашаганга акысы бар деп ойлогонго да жетишти. Себеби Айнур такыр чалчу эмес. Бул киши
Айнур сүйүнүчтүү жооп айтат экен деп кубанганы ошондон. Алло, Айнур? Ал дал ушинтип атады. Айнурдун алдында ал бир мусапырдай эле. Болбосом ошончо кардарларды титиретип, адамдарды сүрү менен да тайсалдатчу бу адам. Айнур чөгөрө десе да даяр эле. Кандайсыз? Биз жолуга алабызбы? Албетте, албетте. Эмнеге жок? Азыр барам. Мен тез эле, деп шашкалактап. Ал келгенде Айнур мурункудай күттүрбөй күтүп туруптур. Жанына жетип жетпестен: "Мен бат эле кетем. Бир ооз сүйлөйм. Көп деле убактыңызды албайын", дегенде эмнеси болсо да көптү көргөн киши сезе койду. Жакшы кеп укпашын. Дароо. Айнур бул жерде болбойт. Мен сени өзүм да бир жайга чакырам деп тургам. Макул бол? Суранам. Сен айткан саатында алып келем. Жок дей көрбө болгону, деп Айнурду аянычтуу карап алды. Айнур мейли, эми көрүп билип калдым. Адамдык касиетин сыйлайын да. Барса барайын. Ошол жерде сөздү бышырып кайтайын деп ойлоду да макул болду. Бейтааныш адам айткан жерине заңгыраган, бийик тосмолу, чоң дарбазасы көз тайдырган. Келишкен бир үйгө келишти. Ичкери киришип, мындай үйдү көрбөгөн Айнур бир аз өзүн онтойсуз сезе кетти. Анын үстүнө кийген кийими да бул жерге жарашпагандай сезилип турган. Багы тим эле укмуш. Көздүн жоосун алган күзгү атыр гүлдөр. Ушундай кооз жай туруп, биздин үйдүн жанындагы жупуну эс алуу багына эмне деп барат экен, деп күбүрөнүп алды ичинде. Айнур, бул менин үйүм. Буюрса сенин да үйүң болот. Жана Айнур көнбөсүн сезери менен: "Мүмкүн менин үй жайым кандай экен деп кыжабат болгондур", үйдү көрсөтүп, карарган оюн айдап салайын деп алып кирген болчу. "Жок, мен кете берейинчи", деп артка дароо бурулду. Кечирчи. Мен дагы байкабастан сүйлөп алдым. Мен сенин жообуңду күтүшүм керек болчу. Экинчи оозуму албайм. Албетте өзүң кеп козгогуча. 3 кабаттуу үйгө киришти. Ким эле укмуш кооздолгон. Басуудан уяласың. Тайгаланып кетемби деп да корко түшөсүң. Үйдүн кире беришинде түркүн гүлдөр өстүрүлүптүр. Бул деген нерсе үйдө аял заты бар дегендин белгиси да. Бирок аял аттуунун баары эле гүлгө кызыга бербейт. Демек, аял заты жашайт экен деп Айнур баалап турду. "Гүлдөрүм жактыбы? Мен гүлдөрдү абдан жакшы көрөм, эркек болсом да", деп Айнурдун оозун ачырды. Аңгыча жетилип эле калган кыздын наздуу шыңгыр күлкүсү, анан калса жыргаган үнү угула калбаспы? Экөө тең күлкү жакындап келе жаткан тарапка көңүл бурушту. "Сен бечелсиң, мени көтөрө албайсың, азыр эле чарчап каласың", деп кыз жигиттин жинине тие бергендиктен мынанда деп мөрүсүн артып алган болчу. Кыздын жыргаган күлкүсү ошодон. Жигит меймандарды көрө калып, кызды олдоксон кое берди да Айнурду тиктеп калды. "Сагын? Сагын? Сен бул жерде кантип?" Баары бири-бирин тиктешип, үн сөз жоктуруп калышты. Жымжырттыкты бузган Айнур: "Сагын дейм. Бир нерсе дебейсиңби?" Бул жигиттин ысымы Сагынбы деп кадыр түшүнбөй. "Демек сен дагы деле ошол бойдон экенсиң. Силерди да алдап, атын өзгөртүп, адатынча үйүңөргө кирип алган тура", деп каттуу айтып, артына бурулду да шашылып чыгып кетти. "Айнура, Айнур, токтосоң. Сен түшүнбөй калдың бейм? Бизде эмне болуп жатканына башыбыз жетпей жатат", деп Кадыр артынан далдактап чуркады. Айнур дарбазадан чыгаары менен бир машина өтүп бараткан экен. Алдынан тосуп токтотту да чыгып келе берди. Кадыр анын артынан кууп баруу пайдасыз экенин билип, айласыз эки колун эки санына чаап туруп калды. "Шаардын борборуна чейин ала кетиңизчи", деп Айнур эңтиге. Азыр анын оюна бири кирсе, бири чыгып, жан дүйнөсүндө аламат башталып, кандайдыр бир нерсе жүрөк тушун мыжып-мыжып жатты. Аба жетпей машиненин айнектерин ача салды. Эч бир нерсе сезилбей, көйнөгүнүн жакасын чоюп-чоюп, буулуп турган нерседен бошонуп алгансыды. Илептерин бири-бирине кымтып алганда ары туздуу, ары кычкыл даамдана түштү. Ал түгүл көздөрүнөн аккан жашты да сезбей келе бериптир. Көз жашын арчыйын десе, же колунда эч нерсе жок, кол баштыгында Кадырдын эмерегине кое салбады беле? Оор келип жаткансып. Эч нерсеге карабай көйнөгүнүн этегин алаканына жаап, оодара салып, анан жаш жайган жүзүн айлантып аарчып салды. Эмнеге менин жашоом адамдардыкына окшоп тегиз боло албайт? Эми туруп келе жатканда кайра чалып жыгытат. Мынчалык сынабасачы Кудайым.
Эмне кылганыма ушундай тагдырды мага ара көрдүм. Жартылуу жашоо балын тата албасам, сүйүү кемесинде өз жолдошум менен сүзө албасам, аял затынын кыялындай эки жүрөк бир бүтүн боло албасам, дагы эмне кылышым керек? Жан дүйнөмдү караңгылыктан коргоп, жашоомо бейтааныштарды киргизбей, ак сүйүүмдү тебелетпей, балдарымды өксүтпөй, кайын журтумду сөзгө калтырбай, төркүнүмө жагымсыз кепээ ээрчитпей, эң негизгиси өзүмдүн аялдык абийиримди тунук сактап, сабыр менен жашап келдим. Жашап жатам. Колумдан келсе жашай берем дедим. Алдыма да кандай сыноо жолун төшөп койдум жараткан, деп башын кармап, ойлордун түрмөгүн чачып келе жатты.